сен ушуну чыгарыпсың, келе эми ушуган алып жеп коелу деген адам жок да. Кыскасы фасолду жегенди билбейт экенбиз да. Лопатка сорту фасолдун. Бул уже готовый да. Бул уже паста болуп калды. Фасолдон каша бериңизчи деп балдарым суранат да бунучу. Ушуга эле сахарды же болбосо жанагындай какао или шоколадтарды кошуп койсо, нанга деле сүйкөп жей берчү нерсе да. Күч кубат берет будан. Кыргыз армиясына киргизели деп атабыз. Буну жегенде адам аябай эме болуп кетет. Энергичный болот. Ишкерлик менен алек кылалы деген жаш балдар бар. Кичине консультация алам десе дагы биз үйрөткөнгө дайынбыз. Таластын төп бурчагы. Аталган бурчактан Талас шаарынын тургуну Руслан Кенжалиев даяр азык жасады. Аны ишкер бурчак порошогу деп атады. Таластагы бурчактан даяр азык жасап, аны кыргызстандыктарга жана дүйнө элине жегизүүнү көздөгөн ишкердин аракети туурасында сөз кылабыз. Бул даяр азык. Тагырагы сууга бышырылып, кайра кургатылган бурчак. Un сыяктуу болуп майда. Муну сууга сүткө аралаштырып ичсе жана жесе болот. Лопатка сорту фасолдун. Лопатка сорту да ушунда ак бурчак. Көрүп атсыздар. Буну даярдардын мурун бир күн, бир сутка кечке эмеге чыланат. Музак сууга чыланып, суузу улам 2 саат сайын алмаштырылып турат. 3-4 саат кайнап бышат да, бул өзүнүн эмесине жетет. Бул 1 саат кайнайт, 1 сааттан кийин суузун алмаштырып, кайра дагы башка суу менен 1 саат кайнайт да. Ошол менен даярдоо ыкмасы менен бунун жанагындай жанагы көптөр фасолду жегенде жана ишти көптүрүп жеп атпайбы? Ошол көптүрүүчү эмесинин бүттүгү ушинтип эме дайындаганда улам сууну алмаштырып, кайнатып, бышыра бергенде ошол эмеси кетип калат экен. Ошондой ич көппөйт. Кайнап бүткөндөн кийин эле ушуну мына өзүнчө атайын сетка бар. Ушуга мына куюп бул мына эми ушундай мойдон фасоль кургайт. Сушилкага киргизебиз буну. Бул жерден азыр жөн эле эме сиздерге көрсөтүп атканым эмеси болуп атат. Негизи өзүнчө кургатуучу аппараттары бар. Ошо аппараттын ичине салабыз дагы буну сушилкага киргизип туруп, анан бул өзү кургайт. 1 суткадан 2 суткага чейин кетип калат да. Эгер чала кургап калса, биз мына момундай порошок кылып туруп буну вакуумдайбыз да. Булар жабылгандан кийин эгер чала кургап калса, көөрүп кетет. Ошон үчүн буну аябай эме таза кылып туруп кургатабыз да, до конца. Анан кургагандан кийин анан майдалап туруп эле через сетка жанагындай un электер бар го, ошондой un электер менен эле элеп туруп, мындай готовый порошок да, уже бышкан, даяр. Бул өзүнүн аппараттары бар, майдалай турган сушилный аппарат, жана майдалай турган аппараттардын бүттүгүн алганбыз. Бизге беришкен. Ошол аппарат менен сушилкадан кийин эле ошол аппаратка салып туруп эле биз майдалайбыз. Анан ошол жакта өзүнчө сеткалар бар, сетка майда сеткалардан өткөзүп туруп, мына мондай un болуп чыгат да, уже готовый. Бул фасолдон un да, уже бышкан. Мисалы үчүн бул порошокду алып туруп эле суп жасап ичсеңиз болот. Мисалы үчүн ушул эле порошокду алып калаган тамагына, мисалы үчүн жана подлив муну курушуп атпайбы, ошол учурга эле буну кошо берсе уже фасоль бар да. Дамы, тамактын дамы шыр өзгөрөт экен. Биз өзүбүз эметип көрдүк да. Буда эчтеке кошулган эмес. Бул фасолдун өзү эле. Мен ошо жана айтып атканым, мисалы үчүн ар ким өзүнүн тамактын эмесине ылайыктап, бирөө таптыны жакшы көрөт, ушулун эле мисалы үчүн азыр көрсөймү, суудан ушундай кайнаган сууга эле ушинтип куюп, салып, бул уже готовый да. Суп да бул уже. Буга мисалы үчүн туз, май, ким эмнени жактырса, ошого ылайыктап туруп эле кошуп, аралаштырып, колдонуп жей берсе болот да буну. Буну тест атында да койсо болот да. Кыскасы бышкан, ар ким өзүнө каалап өткөндө биз жанагы суу менен кайнатканда дагы биз азыр суу коштук го. Негизи буга сүт менен аябай сонун болот экен. Сүт менен башкача өзүнчө даамы да өзгөрөт экен. Сүткө жанагы кадимки эле маргарин май бар го, ошондой эле майды кошуп туруп эле болду. Анан нанга сүйкөп жесе болот, мындай деле жесе болот, кыскасы баардыгы болот да будан. Мен балдарым аябай жакшы көрөт буну. Фасолдон каша бериңизчи деп балдарым суранат да бунучу.
Буламык мына уже дайында, буга эле сахар кошуп жесе деле мынакей көрдүңүздөрбү муну? Бул уже паста болуп калды. Мен жана айтып атпадым беле башында паста чыгаргам депчи. Бул ошол эле пастага мен сахар кошчумун, чтоб срок годности эч кандай жанагындай химикат аркы берки кошпой туруп, сахарды кошкондо кичине сактоо мөөнөтү узарганда өзү бузулуп кетпейчи. А негизи мондай кылып коюп койсо, бунун убактысы 3 эле күн өзү. Мондай открытый турганда. А биз беркинде пастаны атайын өзүнчө банкаларга жабып дайындайбыз. Аныкы 7 ай 8 ай эле болчу да. А биз буну сыртка да чыгарып көргөнбүз. Пастаны Россияга жөнөттүк. Ал жактагылар да кичине таттуулардан качып эметип калды да. Анан жолдон дагы кичине транспорттон жанагы банканын эмези кичине рискованныйраак экен да. Бизгечи ошол себептен кандай кылсак болот, ушуну эле не кылсак болот деп мынакей пастанын сухой да уже мына порошок мойдон чыкты. Мына көз алдыңыздарча эле мына паста болуп калды бул. Ушуга эле сахарды же болбосо жанагындай какао или шоколадтарды кошуп койсо, нанга деле сүйкөп жей берчү нерсе да. Менден азыр ошо спортсмен балдар ошону эле алып отур да, сахар аралашкан готовыйынчы. Мына монтур эле сахарды кошуп коет, майды кошуп коет болду. А буга сүттү кошуп койсо, дагы андан соң экен. Биз ушундай пастаны мына монтип чыгаргандан кийин, мисалы үчүн бизден паста болгондо мына могул печеньелер чыгып атпайбы? Мен ушул эжеге ушундай пастаны дайындап берем, ал эже ушундай печеньелерди чыгарып атат азыр. А бул печеньедин сыроо талабы аябай күчтүү болуп атат. Азыр уже бул Бишкекте, Манас аэропорттордо сатылып атат да. Мына ушул эле пастадан жасалган мына печеньеси. Анан кийин мына дагы айтып аткан мынакей паташто дагы эмени чыгарышты, суп. Буну да бир эжебиз чыгарды. Ошо эжебизден эле ушундай эле менден мына мондай эле готовый порошокту алат. Болду, ушуга өзүнчө жанагындай сүттөн, май, наркы эркинден коштуруп эле өзүнчө упаковка кылат буга. Вакуумный упаковка менен готовый питание да. Буну уже онондой кайнаган сууга эле коюп туруп кайра бышырып бере турган мына ушул фасолдон чыккан продукциялар да. Заказ гана беришет, бул эже дагы мага чалып заказ берет, мен ошондо гана. Жанагы мондай пастаны жасаганда дагы эмелер спортсмен балдар чалып заказ кылат, мен ошолорго жасап берем да. А биз мындайча алып магазиндерге, супермаркеттерге киргизип көрдүк. Бизде Кыргызстанда фасолго суроо талап аябай аз экен да. Кыскасы фасолду жегенди билбейт экенбиз да, үйрөнө элекпиз да. Анан Кудай буйруза үмүттөбүз эми үйрөнөбү деген. Анан Кудай буйруза азыр жакында дагы бир эмелер, сүйлөшүүлөр болуп атат. Кудай буйруза могул ушул Кыргыздын армиясына, мисалы үчүн мына карабайсызбы, бул готовый эле да. Ушуга эле майды жанагындай калаза сууну коштун, калаза сүттү коштун. Кыргыз армиясына киргизели деп атабыз. Буну жегенде адам аябай эме болуп кетет. Энергичный болот. Күч кубат берет будан. Мисалы үчүн мен жана айттым го, балдарым аябай жейт депчи. Балдарым жегенде кадимкидей мен балдарыман байкайм, өзүмөн деле байкайм да. Көпкө чейин курсак ачка болбойт экен. Кичине жанагындай балдарым арыктап, азыркы балдарды көрүп атасыздар го, эт жебейт. Азыркы заманда балдар башкача болду го, биз убактагыдай эмес, эт жебейт да. А мен ушул могу пастаны берип койсом, эттен дагы бул кубаттуулугу күчтүү экен да. Кичине толуп, мындай вес кошуп, балам мындай бойлору өскөнүнө, кыскасы буда кальций бар, магний бар, Б1ден баштап 6га чейин витаминдер бар да буда. Өкмөт тараптан да кичине жардам болду. РСК банктан барып жеңилдетилген атайын ушундай бизнеске, ишкерлерге деген жана 6% кредит бар экен, ошодон кредит алдык. Кудай буйрса азыр фасолду заготовка кылып атабыз да. Азыр 10 тонна алып койдук. Дагы 10 тонна алалы деген ой болуп атат да. Ошондо мен 20 тоннаны алып койсом, мага жетеби деген ой болуп атат. Аны эгер Кудай буйрса буну ала турган адамдардын суроо талаптары көбөйүп кете турган болсо, анда дагы күчөтөбүз да алганды. Биз алганда жанагындай через посредник эмес, дыйкандардын өзүнөн үйлөрдөн барып сүйлөшүп, берки жанагы фасоль алган адамдардыкындай эмес, биз наоборот үстүнөн көтөрүп алып атабыз да. Мисалы үчүн азыр 106-107 болуп атса, биз 110дон алып атабыз да. Элденчи кичине болсо дагы элге жакшы болсун депчи. Анан Кудай буйрса эгер суроо талап көтөрүлсө, анда биз фасолду дагы өйдөрүп алганга аракет кылабыз, элге жардам болуш үчүнчү.
Ишкер бул ишти оңой эле баштап кеткен жок. Башында кыйынчылыктар болгондугун айтат. Ишкерге жергиликтүү бийлик жана Япон эл аралык кызматташтык уюмунун жардамы чоң. Bunun dagы документациясына дагы аябай көп чуркадык, өкмөттөн да жардам болду. Могу биздин буга чейинки губернаторубуз Марат Мураталиевдин дагы күчү аябай жардамы көп болду. Ушунун документтерин жасаганда дагы кичине тоскоолдуктар болгон. Эмне дегенде фасолдон Кыргызстанда эчтеке жаза албайт экен, документ жок экен. Ошого нолдон баштап эми башына чейин жасап, булардын бүттүгүндө азыр сертификат, ИАЭС бүттүгү бар да, документи бар. Лабораториянын бардыгынан өткөн. Эми Кудай буйруза чоң иш болуп кетсе, хасп менен азыр мисалы үчүн ИАЭСти көп карабай калбадыбы, хасп менен чыгарабыз да. Чоң завод салабыз деген үмүттөбүз. Бул имаратты арендага алышкан. Буну жана Адилет деген акебиз бар. Ошо Адилет акебиздин эмеси менен, күчү менен бул жана ОСОП деп коет, один село, один продукт, бир айылга бир продукт деген долбоор менен япондор менен биргелешип сүйлөшүп отуруп, ушул жерге ошо Адилет акенин аябай күчү эме да. Бизге ушинтип эле биз үйдөн жасачык да буга чейин. Эми сыртка чыгарганда мисалы үчүн ар бир нерсеге өзүнчө тазалык эмеси керек экен. Бизге ушундай чакан цех керек экен. Ошого Адилет аке өзү чуркап ушу Япондон каржылады. Буну япондор салып берген бул жерде. Эми ага жанагыл аппараттарды дагы жасалып аткан аппараттарды эмелерин бүттүгүн ошол Япон эли берген да, жардам болупчу. Ошол жаңа один село Жайка. Бизде Кыргызда байкап көрсөзсүздөр, азыр сиздер деле интернетке кирип көрүп атсаңыздар керек. Бир ишкер алдыга чыгып баштаса, бизде Кыргыз эли мындай экен, бири-бирибизди артка тартмай экен. Алдыга чыгарып мындай өйдө көтөрүп, молодец, мындай ушундай ишкерлер көбөйсүн. Мына чыныгы биздин мынакей таластын элинен мынакей чыгып, сен ушуну чыгарыпсың, келеми ушуганы алып жеп коелу деген адам жок да. Наоборот, мындай да ошол да болмок беле, мен фасоль болсо үйдөн эле бышырып жеп алам дейт. Ал үйүнөн бышырган момундай болбойт да, окшошпойт да. Ал эмнеге дегенде бунун процесстерин бүт айттым. Ал антип мисалы үчүн бул жерде жасалганда жананча 2 саат түнү менен отурбайт, мынтип чайкабайт, ошонусу бар да. Анысы кандай Кыргыз элине мисалы үчүн өзгөчө талас элине фасольду алып жеп көргүлө, даамдап көргүлө. Не только бул фасольдон эле эмес, башка мисалы үчүн чыныгы ушундай жаш ишкерлер аябай көп. Мен аларга колдоону аябай көрсөтөм. Ал продукциясы чыгып калса, мен аны мактап, кыйынчылыктар болсо кел, мен жардам берем сага. Эмне болуп атат, эмне кыйынчылык болуп атат деп мен наоборот көтөргөнгө аракет кылам да. Анын ошол Кыргыз элин, Кыргызстан, Кыргыз элин, талас элин айтайын дедим эле, кичине багытыбызды өзгөртүп, бири-бирибизди көтөргөндү үйрөнөлү. Элдин арасында көп да эметкендерчи, мисалы үчүн башкаларда деле идея болуп, мисалы үчүн фасольдон бирдеке жасасам деп жүргөндөр болсо, мага келип кайрылсаңыздар болот. Биз деле болгон идеяны айтабыз. Мүмкүн буларга кошуучулар бар, алар деле келип айтса болот да. Биздин номерибиз 707 11 42 11. Ушул номерге чалып, биз менен байланышып өздөрүңүздөр болот. Алам десеңиздер деле байланышыңыздар. Мисалы үчүн өзүнчө ишкерлик менен алек кылалы деген жаш балдар бар. Кичине консультация алам десе дагы биз үйрөткөнгө дайынбыз. Бул ирет биз ата мекендик өндүрүштү жөнгө салууга салымын кошуп келаткан таластык ишкердин аракети менен тааныштырдык. Жогоруда белгилегендей, ишкердин даяр азыгын Кыргыз армиясы жактырса, анда жакында аскерлер таластын түбө бурчагы менен азыктанып калат.